Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 20 сентябрь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Татан базары, же болбосо торговый центр Татан жакта жүрөм. Мынакей жанында бул Татан базар туғандар. Ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Азыр мен турган жер Лермонтов жана Чапаев көчөсүнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үйүбүз ушул жерден батышты, чыгышты карай 150 метрдей басканда 8 март көчөсүндө жайгашкан. Дареги 8 март көчөсү, 3 дарек болуп калат. Анан бул жерден көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарынын бурч-бурчуна барышат. Тугандар азыр эле көрдүңүздөр, бир трамвай, 2 маршрутка өтүп кетти. Жана бир аз эле түндүктү карай басып, Салия көчөсү менен сиздер түз батышты карай кетсеңиздер, Аламидин базары деле анча деле алыс эмес. Анан бул жака баруу үчүн Татан базарына ориентир алсаңыздар болот. Жана бул жакта Чапаев көчөсүнүн кире беришинде бул жакта бир мечит деле бар. Ушул мечиттен ориентир алып түз басып бара бересиздер. Анда мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, колдоп, комментарийге өз оюңуздарды жазып турасыздар тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул көчө тарабы түштүк чек арасы бул гараждын бүтөр жеринен башталат. Түндүк чек арасы ал кошунанын кирпичтен болгон заборуна чейин болуп калат тугандар. Көчө тарабы көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган жана көрүп турганыңыздардай көчө тараптан забор менен тосулган. Так. Андан ары дареги 8 март көчөсү 3 даректе жайгашкан тугандар. Анан мектептер боюнча айтсак, жакын жерде мектеп, садик бар экен. Бул жерде Татан базар же торговый центр Татан деле. Анан Аламидин базарга деле бат эле барып калсаңыздар болот. Салиева көчөсү менен. Андан ары коросуна кирейинде калган маалыматтарды берейин тугандар. Айта кетчү нерсе, природный газ бар, центральный канализация бар экен, суусу, свети бар тугандар, отопление, газовый котел жана көмүр менен жылыткан котел менен иштейт. Бул жакта 3 бөлмөлүү үйүбүз. Стенасы саманный стена тугандар. Так, 45 квадрат метр. Анан бул жакта гараж, ал жакта банясы бар экен. Жана үйдүн батыш тарабында чоң үйгө расчетталынып куюлган, узун турасы 12ге 10 болгон фундамент, бийиктиги 1 метрдей бийиктикте көрүнөт. Арматуралар тышталган ички тарабына тугандар. Өзүм үчүн сапаттуу кылып салгам дейт. Мынакей. Түштүк чек арасы бул шифрдан болгон заборго чейин. Батыш жагына дагы ушунча огороду бар тугандар. Кандайдыр жер жемиш же бак кылсаңыздар болгодай көрүнөт. Азыркы учурда квартиранттар жашаганга байланыштуу бул жакта жери иштетилген эмес тугандар. Жана үйүздүн чыгыш батыш түштүгүндө бул жакта үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана үйүздүн батыш границасы тугандар. Бул жаңактын туштарынан болуп калат. Жалпысынан жерин аянты 6 соток, кызыл китеп, техпаспорт бар. Келсеңиздер чек араларыны үй ээси сиздерге көргөзүп тактап берет. Кызыл китепти көтөрүп алып тугандар. Андан ары бир аз шашылып айтылып атканын себеби маалыматтар тугандар күн кеч кирип барат, бир аз кеч калып калдык эле. Ошондуктан караңгы кирбей жатып сиздерге жаркыракта бөлмөлөрүн да көргөзөйүн деген ойдо бир аз шашылып атам тугандар. Алды тарабы көрүп турганыңыздардай стяжка, өйдө тарабы навес, кенен 2 машина баткандай жер бар экен. Андан ары ички тарабын сиздерге көргөзөйүн тугандар. Бул мынакей жыгачтан болгон эшик, үйүздүн негизги кирүүчү эшиги. Түз эле киргенде бул жакта тугандар коридор дейбизби, перехожка дейбизби, ушундай бөлмө жайгашкан. Бул жерден биз калган бөлмөлөргө өтүп кетип атат экенбиз. Биринчи жолу бул сол тараптагы бөлмөнү көргөзөйүн. Бул жакта кухня жайгаштыр тугандар. Ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылган, газовый плита орнотулуптур тугандар. Окей. Мына ушундай көрүнүштө отоплениянын котел деле ушул бөлмөдө орнотулган тугандар. Андан ары кайра коридорго чыгып түзөсөк, бул жакта бир бөлмө. Окей. Чыгыш тараптардан пластик терезелер орнотулган, пол жыгачтан болгон пол тугандар. Ар бир бөлмөдө отоплениянын батареялары деле бар. Андан ары ушул эле жерден сол тарапка кайрылсак, бул жакта бир мындай чакан бөлмө бар экен. Детский дейсизби же спальня дейсизби? Мына ушундай бөлмө. Батыш тараптан терезелер орнотулган тугандар. Пластик терезелер, полдо жыгачтан болгон пол. Андан ары кайра коридорго чыгып,
Сол тарапка кайрылсак, бул жакта бир бөлмө жайгашкан. Азыркы учурда кээ бир себептерден улам жаап турат туугандар. Бул жакта деде бир бөлмө жайгашкан. Андан ары мен Кайра үйдүн короосундамын. Ой, көчө тарагындамын туугандар. Бул юздүн айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Баасы $43,000 сурап атыптыр үй ээлери. Синин номерин мен экранга калтырам, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бөлүшүп койсоңуздар, мага үй ээсине жана кимдирдир сыяктуу үй издеген болсо, ошол мага чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом, кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.